Ассаламу алейкум, урматтуу ага туугандар, аталар, апалар, эже карындаш, ага энелер, керемет кечиңиздер менен. Эчен жылдар, эчен айлар күткөн күн, нурун төгүп бактыбызга бүткөн күн, кабыл кыла сураганын жараткан, ниет кылып, сабыр кылып күткөндүн дейт. Жылдап күтүү, айлап даярданган жакшылык тойго кош келиңиздер. Ой бириктирбегенди той бириктирет дейт. Сиздер менен дагы бир жакшылык тойду көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Баарыбыздын башыбызды бириктирип, баталайын деп ниет кылып, дасторкон жайган жакшылык элдердин кубанычы кут болсун. Той баардыгыбызга жугуштуу болсун. Жигит киши жашоодо дарак тигип, үй тургузуп, үй бүлө күтүп, бала өстүрүп, балалуу болгондон кийин азан чакырып ат коюп, мусулман кылып сүннөткө олтургузуп, жакшы таалим тарбия, билим берип, бир башны эки кылып үйлөш керек экен. Мына ошол жигиттин ишин кылып, Нуржан кудабыз турмушта даракты тигип, үйдү тургузуп, Толгайым кудагый менен турмуш куруп, каниеттей уулду таап өстүрүп, бүгүн баласынын бир башын эки кылайын деп, Нуржин апам менен Замира апамдын кызы мына Аделя карындашыбыздын колун сурап, колду куруп келип олтурат. Сууну синген жерге сеп, кымызды ичкенге сун, кызды сураганга бер дейт. Буудайдын барар жери тегирмен болсо, кыздын барар жери күйө дейт. Кудалардын колдугун кабыл кылып туугандар, эки балага баарыбыздан мына бата тилеп олтурат. Баталары кабыл болсун, Кыргызстаныбызга кошулган кичинекей мамлекеттин келечеги кең, пайдалуу бекем болсун деп, кана бир кол чаап тойду баштайлы туугандар. Чокулу тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар үйрөткөн сени мен дейт. Мына ошондой ала тоодой болгон биздин ак шумкар жигитибиз Каниет бүгүн колуна куш кондуруп олтурат. Күйөө баланын көрүндүгүн камдагыла, анда мен бажамды достор менен бул жака сиздин кол чабуулар менен тосуп алалы. Каниет, кел. Той кут болсун. Жигиттин гүлү. Каниет кушпообек болсун, куштун болсун бек карма, алганың менен агарып көгөр, токумуң улансын. Эме кыз жөнүндө айтсак не дейбиз? Түпкү теги Жаңыл Мырза Курманжан элечекти энелерден үлгү алган, эл намысын өзгө сатпай сакташып кыргыз кызы эң алдыңкы кыздардан дейт. Бүгүн мына баарыбыздын башыбызды бириктирип, көчөбүзгө, үйүбүзгө той түшүрүп аткан Аделя карындашыбызды Замира апабыз өзү энелик кону менен күйөө баланын колуна алып келип тапшырсын. Уруксаат болсо ордубуздан козголуп, тойдогудай шаң менен тосуп алалы. Кел карындаш, барган жериңен бакыттап. Бактылуу болгула. Көшөгөңөр көрсүн. Сүйүнчү туугандар, мен бүгүн бажалы болдум. Аусунду болдум деп ала жастап турмун го. 2 жаш бүгүн тапкан сүйүңөрдү сактагыла, бүгүн кеткен расходду актагыла. Көп балалуу болуп мөмөлөп шактагыла. Бата келешенип чалкалап жатпагыла. Кана эмесе бысмылда деп турмуштун босогосун аттагыла. 2 жаш достордун жанына келип отургула. Кана кол чабгыла, өткүлө. Кармашкан эки кол. Кушпообек болсун, дагы бир жолу куш келиңиздер туугандар. Каниет, дагы бир жолу куштун болсун бек карма. Мен түшкөн жерге түштүң, жаман жерге түшкөн жоксуң. Таш түшкөн жерде оор дейт, ушул жерден агар көгөр. Аделя карындашым, келин болуп барган жериңен кемпир бол. Мен күйөө бала болуп келгенде Аделя 4-класста окуган кыз эле. Мына
көрүнгөн тоонун ырагы жок дейт. Бирөөнүн баласы тез чоңоет деген чын экен. Бат эле чоңоюп, мына бойго жетип бүгүн өзүнүн уясынан түшүрүп тууруна кондуруп аткан учурубуз. Эми туугандар, бакытты таладан эмес баладан изде дейт. Балдарына бата алып берейин деп кубанып, бир чети толкунданып, кызды уясынан түшүрүп тууруна кондурушта жеңил эмес экен. Эми ойлоп көрсөк, бул жака уруксат болсо Нуржин атам менен Замир апамды сиздин кол чабуулар менен чакыралы. Келиңиздер. Ата-апа той кут болсун, күйөө бала кут болсун. Кудалыгыңыздар миң жылдык болсун. Неберелер менен, Кудай буйруса, кудагайлар менен небере талашып жүрүшүңүздөрдү тилек кылабыз. Эми жанагы айткандай, калыңсыз кыз болсо да каадас кыз болбойт дейт. Каадасын кылып кудалар да катарга келип кулдугун уруп, жакшы сөзүн сүйлөсүн. Каниеттеги уулду тапкан Нуржан куда менен Толгайым кудагыйыбызды бул жака кол чаап чакыралы. Кудагай келгиле. Рахмат кудагай, тилегиңиз кабыл болсун. Ата эненин тилегин жараткан пардасы жок кабыл кылат дейт. Казаныңыздар оттон түшпөсүн, балаңыздар аттан түшпөсүн. Кулунуңуздар өсүп тай болсун, тукумуңуздар өсүп бай болсун. Эмки жылы Кудай берип, жентек тойдо да ушинтип катар турган күндү насип кылсын. Эми карысы бар нырызы бар дейт. Казак элинин бир жакшы сөзү бар. 7 жылдыз биригип күндөй нурун төг албайт. 70 эжең болсо да бир энеңдей боло албайт. 70 жеңең болсо да эне орду тола албайт дейт. Акынай апам олтурат бул жерде төрдүн көркүп алып. Энелик бир ак сүтүн бир жакшы сөзүн айтып, дасторконго эки балага бата тилеп тойду баштап берсин. Жана айткандай, каниет мына улуу жүздүн күйөө баласы болдуң. Картайбагыла. Өмүр жаныңыздар бек болсун, жолуккан жерибиз той болсун. Эки баланын бакыты үчүн баарыбыз ушул жерге чогулуп отурабыз. Нике кайып буйруп эки бала баш кошуп атат. Дидар кайып буйруп бири-бирибизди көрүп атабыз. Ырыскы кайып буйруп бир Азамат Болгонбаев, кана кол чаап ыраазычылык билдирели. Үнүңүзгө береке. Тилинде мөөрү бар, төкмө акындардын бата тилеги кабыл болсун. Айтылган сөздүн баардыгына периштелер оомин деген болсун. Тамакка карап олтуруңуздар, табитиңиздер ачылсын. Мына Аделя келин балаңыздар быйыл эшик түртүп атат. Биздин мына Каниет менен Аделя карындашыбыз баш кошуп атыптыр. Кой баралы батабызды берели деп өзүңүздөр көргөндө мына аксакалын жайкалтып акылман сөз нарк айтып аталар келип олтурат. Ак элечек балпайт нуска сөз менен салт айтып апалар келип олтурат. Камчысын бүктөй кармаган энчисин түрлөп камдаган агалар келип олтурат. Жоолугун кыйга салынган күмүштөн чачпак тагынган жеңелер келип олтурат. Кармаган жерин катырган шаң менен таңды атырган жигиттер келип олтурат. Кызылды кийсе жарашкан кызыгы баары карашкан кыздарын келип олтурат. Канча бут кирсе ошончолук кут кирет дейт. Куттуу дасторконубузга келген сый-коноктор, Кудай буйруп, ушул жерде улуу күчүнүн батасы тийип, эки бала бир эгиз балалуу болсун дегендер бир кол чаап берип койгула.